Бишкекте өтүп жаткан агро диалог форумунун биринчи күнүндө Айыл чарба министрлигине 256 кайрылуу түштү. Аталган форумда дыйкан фермерлер айыл чарба тармагынын алдыңкы ишкерлери менен таанышып, өнөктөштөрдү табууга өбөлгө түзүлүп, ишкерлер бизнесин өнүктүрүүгө жана өз продукциясын сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Агро диалог форумунун биринчи күнүнө 591 адам катышкан. Түшкөн 256 кайрылуунун ичинен 48 кайрылуу мал жана канаттууларды калгандары балык чарбасы жана аквакультура, органикалык продукцияны өнүктүрүү, жайыт маселелери, айыл чарба жаныбарларын тоюттандыруу боюнча түштү. Ошондой эле жер, суу маселелери боюнча 11 кайрылуу жана химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо боюнча 3 кайрылуу кабыл алынды. Белгилей кетсек, иш-чара 26-28 февраль күндөрү Бишкек шаарында, ал эми 29 февралдан 2 мартка чейин Ош шаарында өтөт. Биз жардам бермиш болобуз. Фермерлер жардам алымыш болот да убарада. Багы каргалардын арасында шумкар карып дегендей, качырлардын арасында тулпар карып деп эле биз убаранын эле үстүндөбүз да. Эртең менен кетебиз. Мына мен айылга көп барып калам. Мурун Сузакта, анан Базар Коргондо аким болгон, азыр Кочкордо аким, ал таң калып атпайбы? Кочкордо жер айдайбыз деп туруп алат экен дейт, бир 2 гектар жерге трактор келмейинче эчтеке кылбайт экен дейт. Арык чаптырабыз десе трактор жалдайт. Ал жер тырматам деп дагы трактор жалдайт. Баарын ошентип отуруп аягында арпа чаап алат дейт. Анын канча затраты кеткенин эч ким эсептебейт экен биякта. Бирок ушу айыл чарбасы менен мен фермермин деп эки колун чөнтөккө салып алып мага келип үйрөтөт дейт да. Эртең менен кечке чейин үйрөтөт дейт. Канткенде айыл чарбасын өнүктүрсө болот деп. Анан ушундай убаранын баарын токтотпосок болбой калды да, элибиз да кыйналып баратат. Анан экономикага дагы салым өтө аз.